Assalamu alaikum deyт. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Мен абдан арықмын, бирок орозо кармасам такыр кыйналбаймын. Апам урушат. Андан да арыктап кетесиң деп. Орозо кармабасам да жарытып эч нерсе жебейин дейт. Бир тууганым, сиз жакшы мындай өз ишин мыкты билген дарыгерлерге барып текшерилишиңиз керек. Бизде ушундай экен, кээде ошол мусулманчылыкта, кээде ошол Кыргызстандын абалында айтылып аткан сөздө, кээде ошол врачтарга барбай адам оорусун күчөтүп алат да. Элде ата-бабалар жакшы сөздө айткан, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Эми сизге тиешеси жок, иншалла, ден соолугуңуз жакшы болуп кетсин, бирок убагында көрүнүп турбасак болбойт экен, мына баарыбыз деле. Ошого сиз дарыгерге барып эмне себептен ошону анализин чыгарып тактап билишиңиз керек. Анан пайдалуу көп жеш шарт эмес. Пайдалуу туура тамактаныш керек. Ошондой кылыңыз. Анан эгер орозо кармаганда ошол жааттагы врачтан сурайсыз. Орозо кармоодо мага зыян келеби, келбейби? Зыян келет десе, анда сиз кармабай туруңуз. Парыз орозо эмес, дагы Рамазан айы эмес. Бирок дарыгерге мыкты, ыймандуу, бардыгы эле эмес, ыймандуу намаз окуган жакшы дарыгерге барып текшеришиңиз керек болот. Экинчи сурооңуз, жел чыгып дарат бузулса истинжа кылынабы же жокпу? Кылынбайт. Бидат болот, динге жаңылык, нововведение киргизген болот. Биздин Ханафи мазхабта китептерде айтылат, ал-истинжау минар рихи бидатун дейт. Бидат болуп эсептелет. Бирок бир учурда гана эми кээде улуу сөздү түшүндүрүп айтыш үчүн керек болот экен, адепсиздикке, бетбактыкка салбаңыздар, андай көрбөңүздөр. Ошо жел менен кошо кээде адамды кычөтүп кетет, башка суюктук заара чыгып атса, ошол учурда гана жуулат, бирок желдин өзүнөн истинжа кылынбайт. Өткөндө касси сабагында айттык, бир таксист байкеге түшүп калсам айтат, ушул дааватка чыгып, дин жолун аркалап эле жүргөн адам, эми илимсиздиктин, билимсиздиктин да бул жерде зыяны дагы. Истинжаны жел чыкса эле барып истинжа кыла берип, сууну колдоно берип, простатит оорусуна чалдыгып, кийин Кудай сактасын дининди өзгөртүп, азыр ошо протестант башкага кирип кетиптир. Бардыгы жыргал экен, жуунбайт экенсиң дейт. Ал ислам дининин кемчилиги эмес да, ал чала сабаттыктын кемчилдиги. Ислам дини таза. Даже керек болсо ооруп аткан адамга зыян суу жеткизиш, тийгизиш кыйын болсо, анда кургак таяммум ал дейт. Ошон үчүн исламда айып жок, муну айыбы жок, Алла Таала жаратып бергендиги үчүн муну жакшы ажыратып алышыбыз керек болот. Бир тууганым, түшүндүңүз, желдин өзүнөн истинжа кылынбайт.